Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу Тескалар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Мен бүгүн сиздерге Ошко жакынкы Жаңы Алай айылынан сатыла турган дагы бир даяр үй көрсөтөм, туугандар. Сиздер аны үчүн Оштон чыгып, Ош Бишкек жолуна түшүп, тетиги Кармандан, Учкундан эле бери бир аз өткөн болсоңуздар, Жаңы Алайдын аркасына келет экенсиздер. Тактап айтканда, Россия май куючу жайына келесиздер. Мына ушул эле жерден өтүп, оң капталга Жаңы Алай аркасына бурулуп кирип барат экенсиздер. Бул жолду бир канча 100 метр чыгасыздар. Калганын мына ушул жолдон түшүндүрөбүз. Жүрүңүздөр. Аркадан бурулуп жогору жүрдүңүздөрбү, туугандар? Жаңы Алайдын тетиги маршрут токтогон, маршрутканын конечныйине келсеңиздер, сол тарапка бир аз жүрөт экенсиздер. Биринчи эмес, экинчи көчөдөн сол тарапка дагы бир ирет бурулган болсоңуздар, мына сиздер экрандан көрүп турган тетиги 3-2 кабат үй мына ушул жерде сатка коюлуптур. Кулакты төшөп туруңуздар. Эси менен камеранын артында бара жатат. Сиздерге бир четинен маалыматын алып берели. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Таксыр кандайсыз? Амансызбы? Жакшы, өзүңүздөр. Кудайга шүгүр, кызматка чакырган экенсиз. Ошо үйүбүз сатыкка койду элек ошодон. Үйдү сатка койдуңуз? Сатыкка койдук. Мына маршруткалар канчанчы маршруткалар? Бул жерден 340 маршрутка Ошко барат. Конечкасы ошо биздин үйдүн ылдыйрагынан жайгашкан. 3 мүнөт жүрсөк барат экенбиз да маршрутка. 3 мүнөттөк жол. Бул өдөгө карап кетсек, өдөгө мектеп бар. Бизден ылдый садик бар. Жанакы жаңы түшкөн мектеппи, Жаңы Алайда? Жаңы түшкөн мектепке ошо. Жолдо садик бар экен. Жолдо садик бар. 20-чы үйү? 20-чы үй биздин үй ошо. 2 кабат. 2 кабат. Охо, бу аркаларына чейин бүтүргөнсүзбү? Аркага чейин ошо. Канча сотук жери болду ака? Бул общий 8 сотик. 8 сотук жерде жайгашкан. 8 сотик жерде жайгашкан. Бул жагы ошондо 20-га 40 экен да узун турасы жердин, да? Ооба, 20-га 40. Үйдүн узун турасы канча болду ака? Үйдүн узун турасы 9-га 11. 9-га 11. 9-га 11. Биринчи кабатта канча бөлмө, экинчи кабатта канча бөлмө? Биринчи кабатта ошо 3 бөлмө, үчүнчү кабат, экинчи кабатында деле ошо 3 бөлмө. 3 бөлмө жайгашкан. Бөлмө жайгашкан. Кайсы жылы салынган үй эми бул? Бул 2010-жылы. 2010-жылы салып бүтүрүлгөн. Бүткөрүп киргенсиздер. Бүткөрүп киргенбиз. Иштери бүткөнбү баары? Ичи бардыгы бүткөн. Бүт шарт барбы ака? Бардык Алган адам кирип эле жашай береби? Келип эле жашайт алган адамдар. Мына ал сыртыны, фасадын бүт баарын бекем кирпичтен кылгансыздарбы? Бекем кирпичте жасалганбыз. Сесмопойсу внутренний кеткенби? Ичинен жайгашкан. Мына үйдү карасаңыздар, бул жагы жашыл пескоблок сизге карайт окшойт. Жашыл кызылдын аркы кошуна. Мына кызылга чейин бул сиздердин жериңиздер экен. Андан бери тарткан болсоңуздар 20-га 40 8 сотук жерде жайгашыптыр. 2 кабат үй, даяр бүткөн. Кошумчадан курулуштар барбы үйдө? Кошумча 3 комнат кухнясы бар жанында. Мындан сырткары? Будан сырткары. Сарайлар барбы? Сарайлар бар. 20 метр кочкоркона салынган ичинде. Бул үйдүн арты ушул. Ал эми сизге карайт. Наркы ошол кухнядан ары жагы, ошон очок, летний душ, кошумча курулуштар ошол тарапта экен да? Ошол тарапта. Бул сиздер көрүп турган үйдүн арткы тарабы экен. Үйдүн алдыңкы тарабында коргондор бүт баары пескоблок менен бүтүптүр. Анын алдында аркалар баары курулуптур. Канча метр чыгып калат бул аркаңыз? Арка 20 метр чыгат. 4 машина батат ичине. 4 машина? 4 машина батат. Мында капталкы тарабын өстүрүп чыгарыпсыз, аркы тарабына гараж кылып. Ол жерде сөрү бар эле, onu азыр машина коюп койгонбуз. Үйдү көрүп атасыздар. Сырты бекем кирпичтен, терезелер бүт баары жыгач терезелер коюлуптур. Крышасы болсо российский тинникелер менен капталып, өстүрмөлөр баары бүткөрүлүптүр. Кана жүрүңүздөр эмчи. Мына ал варата менен арканы атайын подсвет кылган экенсиз да? Ооба, ошонун свети бир болгон экен. Жада калса пескоблокторго чейин жап-жашыл кылыптыр. Бисмилла. Биз менен чогуу болуп турсаңыздар, ичкерки тарабын көрөсүздөр. Ассаламу алейкум. Охо, ака. Бактагы барбы? Бактагы бар. Бакта бардык мөмөлөр бар. Анар бар. Алманын үч түрү бар. Өрүк бар. Бул жаңызда жүзүм дагы бар экен. Жүзүм бар. Бул үйдө өзүңүз жашайсызбы азыр? Азыр жашайбыз биз. Бир четине сурай берейинби анда мен? Сурай бериңиз. Мына варатадан бери киргениңиздерде арканын түбү бүт баары стяжкалар бүтүптүр. Мурунуздагы баягы уклонный суу жамгырда сыртка чыгып кетет окшойт. Ооба.
ошо бурчка барып бардык ошол жактан чыгып кетти. Бала чака кенен ойной берет жайындасы. Кенен ойнойт бала. Кышындасы унааны токтотуп кое беребиз. Унаны токтотуп кой. 4 машина батат ичине. 4 машина кенен батат экен. 20 метр аркасы менен экен. Бул жагын көрүп атасыздар. Сокойлдордун болсо житки травертин кылган окшойбуз. Ооба, житки травертин. Жаңы эле. Мына бир четинен сурай берейинби? Бунубуз кандай болду? Бул баягы склад бул. Кампа. Ошо суунун бачкалары, эми керектелчү нерселерди бу жака коюп койгонбуз. Ушул жака коюп турасыздар. Бул эми баягы бош жерди калтырган эмес экенсиздер да? Бош жерди калтырып тосуп койгонбуз. Бул жакта бүт мынандай буюм тайымыңыздарды койгонго атайын месталар дагы бар экен. Караңыздар. Турасы бир 8-9 метр болгон. Сиздер көрүп турган кампа кана экен бул жагы. Жаңы эле салынганбы муну? Бул жаңы эле бүткөн, бир 2-3 жыл болуп калды буга. Ого, кана жөнүңүз. Кана. Мына үй менен арканын ортосунда тосуп чыккан экенсиз да? Ооба, ошол жерди бул жакта сөрүнү ошо жака жылдырганбыз. Ошон ичкерки тарабына деңиз. Кухняга жакыныраак кылып. Ошондо бул үйүңүздүн экинчи кабатында балкон дагы болуп калабы? Балкону дагы бар үстүнөн. Машалла. Сесме поястары кеткенби? Сесме поездар ичинен куюлган бардыгы. Баары? Баардыгы куюлган. Тумбасы дагы ичинен? Тумбасы дагы ичинен. Мына ал терезени атайын жыгач кылгансыздарбы? Эми ошол 2010-жылы ошо жыгач болуп, анан ошойдон натуральный экен да? Натуральный болуп калды. Дышайт эте турган. Жүрүңүз кана. Үйүңүздөн баштай берейинби? Үйдөн, Гүл бакчаларды келтирип коюпсуз бул жагы. Бакчаларды эшикке алып чыгып турдук. Мына ошол лестница менен чыгат экенсиздер. Бисмилла. Кана жүрүңүздөр. Узун турасын канча дедиңиз? 9-га 11. 9-га 11. Эки ачмай бурун эшиктер коюлуптур. Бисмилла деп ушул жерден баштай беребиз. Ассаламу алейкум. Кана келиңизчи. Ого. Ар бир бөлмө өзүнчө. Бул жагыңызда холл дагы бар экен. Холл дагы бар. Азыр эми биз киргенде эле эми коридор холлго кирип калат экенбиз да, туурабы? Ооба, киргенде. Отопление кандай болгон? Отопление ошол кухнядан жагылат. Бардык ошол кухнядан баштап мына котел барбы? Котел бар өзүнүн, ордо бар. Машалла. Мына ал сиздер көрүп турган бул үйдүн холл коридору экен. Коридордон бир аз жүргөн болсоңуздар холлго кирип барат экенсиздер. Бул жагына атайын дивандар орнотулуптур. Лестница менен экинчи кабатка чыгат окшойбуз. Ооба, экинчи кабатка. Холлдун ремонтун көрүп атасыздар. Моюш жабойлор капталыптыр. Потолоктору болсо, мунус пластикпи же МДФпи? Пластик. Пластик. Люстралар коюлуптур. Бул тарабына өзүнчө, коридор тарабына өзүнчө, аркы бөлүкчө тарабына өзүнчө коюлуптур. Мына ал кеткендериңиз эми сесме пояс болуп калды? Ооба, ошондой. Сесме поястар кетиптир. Полдоруңуздун баарын карагай кылгансызбы? Карагай бардыгы. Натуральный. Натуральный карагай. Краскалап коюпсуз аларды. Краскалап койгонбуз. Отопление бар экен. Жүрүңүздөр. Биринчи бөлмөдөн баштай берейин. Бул бөлмөңүз кандай бөлмө болду? Бул эми азыр жатакана болуп калган. Мурда өзү кухня болуп салынган. Анан нар жакка 2 комнат кухня болгонубуздан кийин бул жагы спальня болуп калды. Уктоочу бөлмө экен да азыр. Болуп калды. Узун турасы бир 3,5га 2ден ашат окшойт. 2де. 2 терезе жайгашыптыр. Мына сиздер көрүп турган арка тарабында 1 терезе, көчө тарабында 1 терезе. Отопление жабдыгы бул жака дагы кириптир. Бул бөлмөнүн ичкерки тарабы болсо, бул өзгөчө моюш жабойлор, потологу, пластик жабдыктары, люстралар баары коюлуптур. Точкаларды киргизипсиз. Точкалар кирген. Бул эми балдар бөлмөсүбү? Бул балдар бөлмөсү. Балдар бөлмөсү. Бул жагына чыксаңыздар, ар бир бөлмөгө кирип кете берет экенсиздер. Бул пластигиңиз менимче санузел окшойт. Санузел бул. Бир эле санузел барбы үйдө? Үйдө бир эле санузел бар. Ичкерки ремонтторун кафелдепсиз баарын. Кафелденген. Фильтр барбы үйдө? Фильтр бар. Раковина бар экен. Раковина бар. Аристон бар экен. Аристон. Отоплениени бул жактан киргизип коюпсуз. Ооба. Кир машина ушул тарапта. Ушул тарапта. Септик барбы үйдө ака? Септик ушудан ары чыгып кетет. Суулар баары келген. Суу келген. Эми бая алган адам кирип эле жашайт экен да, туурабы? Ооба. Септик бар экен туугандар. Мына санузелдин шартын көрүп атасыздарбы? Арка тарабына чакан форточкадан коюлуптур. Полдору кафель. Бул жагына болсо сиздердин боюңуздар, колуңуздар жеткү жерге чейин кафелдениптир, отопление кириптир, аристон, жада калса фильтр, насос, раковина бул жагы кир машинеге чейин баары коюлуптур. Пластик эшиктер дагы жайгашылыптыр бул жагыначы. Жүрүңүзчү. Бул эшигиңиз кандай болуп калды? Бул эми конок үйү. Конок бөлмө. Конок бөлмө. Бул жагыңыз кенен экен да. Коноктор ушул тарапка кирет. Ооба. Бул бөлмөнүн узун турасы бир 3,5дан ашат окшойт турасы. Ооба, турасы 3,5дан ашыгыраак сал. Узуну 6 метр. Узуну 6 метр. Бул баягы ар бир бөлмөнү өзүнчө ремонт кылган окшойсуз. Абойлорун. Абойлорун бөлөк-бөлөк. Өзүбүздүн баягы улуттук орнаменттер түшкөрүлгөн моюш жабойлор капталыптыр. Потологуна болсо мынандай
эки бөлүкчөдө пластик жабдыктар менен жабдып, ортоңку тарабына люстралар дагы коюлуп тур. Көчө тарабына болсо бир күн тийүүчү, күн батыш тарабында бир терезе, отопление жабдыгы. Полу болсо сасына карагай жыгачтан экен, туугандар. Кышындасы үй жакшы эле жылыйбы экен? Жылыйт үй. Аябай сонун жылыйт. Бардык бөлмөлөр ысыйбы? Бардык бөлмөлөр ысыйт. Жүрүңүз. Конок бөлмө. Кайрадан колго чыгат экенсиздер. Бул акыркы бөлмөбүз кандай болду? Бул дагы спальня, Уктоочу бөлмө. жатканы. Бул жакта дагы бир терезе бар экен. Бул жакта Бул терезе. эми баягы күн чыгыш тарап болуп калдыбы? Ооба, эртең менен бул жактан. Күн чыгыш тарабында бир терезе жайгашыптыр. Бул бөлмөдө отопление бул жака дагы кириптир. Уктоочу бөлмө, тактап айтканда ата-энелер бөлмөсү десеңиздер да болот. Бул бөлмөнүн узунтурасы дагы турасы 3,5дан ашат. Кийинен узуну болсо бир 5ке чамалап калат экен бул жолду. Мынандай отоплениянын бүт айлама турбалары баары өтүп, кышындасы жакшы жылыйт экен. Полуңуз карагай бул жактагы. Бул дагы карагай. Бул жакта карагай экен. Дубалдары болсо мынандай молочный цветтеги гүлдү моющий жабыйлар, кульчаторлор, точкалар баары коюлуп тур. Мына эшиктериңиз кандай эшик болду бул? Жыгачпы? Жок. Жыгач эмес бул. Хайтекпи? Хайтек. Хайтек эшиктер коюлуп тур бул жагына. Экинчи кабатка чыга беребизби? Ооба, экинчи кабатка. Бунуңуз дагы жыгач экен. Бул дагы жыгач. Өзүңүз жашап аткан эле үй. Жашап атканы үй. Неге сатып атасыз ака? Бул эми биздин башка жакта үйүбүз бар эле, ошол жака көчүп кеткенге байланыштуу, анан бул кароосуз калбасын деп ошону жашаганга эч ким жок эми. Жашаганга эч ким жок. Кон арасын качырбай сатайлы дедиңиздер. Экинчи кабат. Охо, бул жагыңызда холл бар экен. Эшиктериңиз жыгач окшойт. Жыгач бул экинчи этаждын эшиктери. Экинчи кабаттын эшиктери баары жыгач экен. Мына лестницадан экинчи кабатка көтөрүлгөнүңүздөрдө бул күн чыгыш тарабында атайын бир терезе коюлуп тур. Жарык тийиши үчүн бүт бардык эшиктери, жыгачтары, терезелер баары жыгачтан экен. Полдору дагы карагай. Мына оң тарабыңыздан баштай берейин эми. Бул холдун дагы потологун бүт баарын эмдеп кылган окшойсуз. Ооба. Люстралар мындай эки капталына жарык берүүчү жарыктар, люстралар баары коюлуп тур. Холдун алдыңкы тарабына мындай кылып коридор тарабына аркалар дагы уюштурулуп тур. Бул бөлмөңүз кандай бөлмө болду? Бул да ушул спальня деп койсок болот. Олтуручу бөлмө, уктоочу бөлмө кылып койсок болот экен. Бул 1,5 жашайбы бул экинчи кабатта ака? Жок, азыр эч ким жок эми. Бул жакка чыкпайбыз деле, ошо пасында. Ылдыйда элесиз. Ылдыйда элебиз. Бир терезе жайгашыптыр. Мына ушул эле бөлмөнүн ылдыйкы тарабы размери кандай болсо, экинчи кабаттагы мына ошондой экен. Полдору бул жагдагы жыгач. Дубалдары болсо ачык түстүү, мындай гүлдү, маанайды көтөрүүчү абыйлар капталыптыр. Потологу болсо эмдеп жабдыктары, люстралар баары коюлуп тур. Между этаж эмне кылгансыздар? Бул биз карагай кылганбыз. Эмне дегенде ошол убакта биз салып атканда ошо карагайды жакшы деп ошондо ар 50 метрден карагай таштаганбыз. 50 сантиметрден? 50 сантиметрден карагай таштап, өтө эмеден дагы бышык болгон. Бышык эле? Бышык. Секирсек билинбейби, жакшы эле. Мына сиздер көрүп турган между этаж бүт бардыгына 50 сантиметрден таштамайлар, карагайлар ташталган экен. Келип өзүңүздөрдөн бир катар көрсөңүздөр болот. Мен ойлопмун, бир монолит окшойт же плита окшойт деп. Байкайсыздар, биринчи бөлмөнү көрдүңүздөр. Анын жанаша эле дагы бир жагында дагы бир бөлмө жайгашыптыр. Бул бөлмөңүз конок бөлмө окшойт. Конок бөлмө бул. Стулдар ушул жерде экен. Ушул жерде. Бунуңуз деле байкы ылдыйкы размерде элеби? Ошол размер. Узуну 6 метр. Турасы болсо бир 2,5-2,80ге барып калат. Бул бөлмөдө дагы күн батыш тарабында бир терезе жайгашыптыр, отопление кириптир. Ремонттору жаңы бойдон, ошол бойдон турат. Потолок болсо МДФ. Ортоңку тарабына мындай люстралар коюлуп тур. Бул буюм тайымдар не болот? Ака? Бул столдор кетет, анан башка мебелдер болсо, алган адамдар болсо сүйлөшүп калтырабыз. Келишкениңиз калат экен да демек, а? Өзүңүздүн жеке буюмдарыңызды алып кетесиз. Ооба. Жүрүңүздөр. Конок бөлмө. Бул жагыңызчы? Бул жакта азыр неме мындай булам конок үй десек болот, анан дагы бир олтуручу бөлмө экен да мунуңуз, экинчи кабаттагы. Бул бөлмөнүн узун турасы бир 3,80, узуну болсо 4,5дан бир аз аша турган бөлмө экен. Кызыл түстүү мындай моющий золотистый орнаменттер менен моющий бойлор капталыптыр. Потолок бүт баары МДФтен люстралар коюлуптур. Бул жагына болсо алдыңкы тарабына бир терезе, көчө тарабына бир терезе, жыгач терезе, подоконниктер, отоплениялар баары кириптир. Мына потолокту жакшы эле утепление кылгансызбы? Ооба.
Кышындасы футболкачан эле жүрө беребизби үйүңүздө? ооба. Кеңири. Жүрүңүз. Бул жак. Бул экинчи кабаттагы 3-чү бөлмө. 3-чү бөлмө, бул балкон. Бул жаңыз? Балкон. Жанагы сырттан көргөн балкон. Сырттан көргөн балкон бул. Bunun өзүнчө эшиги барбы? Бунда өзүнчө эшиги бар. Бул жаңыз балконду тапчаң кылып койгон экенсиз да? Тапчаң болгон, азыр эми буякта төшөк көрпөлөрдү бекитип. Местан жөн койбой жийип койдуңуз бул таймдарда. Бошотуп туруп кеңири отурсак болот экен да? Кеңири отурса болот. Кышындасы күндү сагынганда. Эртең менен. Эртең менен. Бул жагы күн чыгыш тарабындагы терезе экен, алдыңкы тарабындагы терезе экен. Веранда кылыптыр, айландырып бүт баарына подоконниктер коюлуптур. Киргенде эле 2 метрден кийин аркы тарабын тапчаң кылып, жерден 40 сантиметр көтөрүп коюптур туугандар. Водомесонкабы мурунуңуз, дуалдарыңыз? Дуалдар водомесонка, потолоктору МДФ, терезелер баары жыгачтан экен. Документтер жакшы эле ака? Документтер бар да жакшы, кызыл китеби бар. Үйдүн абырасы жакшы экен. Мектепке, бала бакчага кандай кылабыз? Мектепке, бала бакчага жакын. Мектепке 5 мүнөттүк жол, бала бакчага деле 5 мүнөттүк жол. Маршруткалардын конечкасынын жанында үйү. Бул эми шаарда деле окусак боло берет да? Шаарда деле окусак болот. Мен үкөлөрүм ушул жерден шаарга барып эле окушат. Суу светтерчи? Суу 3 жерден чыгат үйдөн, өчпөйт. Ого. Круглосуточно чыгып берет. Ооба. Зор экен. Жүрүңүздөрчү. Эми бул тарабыңызда кошумча курулуштар. Кошумча курулуштар бар, оякта ошо кухнябыз бар. Кухня кошумча курулуш бүт бар, мына ушул тарапта экен. Буну баягы күн тийбесин деп тоскон окшойт. Ооба. Эртең мененки саат. Бул жака тапчандардан жайгаштырып коюпсуз. Ооба, тапчан. Муну үйдөн кийин салгансыздар. Ооба. Канча бөлмө бар эми бул жакта? Бул жакта 3 бөлмө бар. 3 бөлмө. Фасад иштери жаңы эле бүткөнбү? 1-2 жыл болуп калды. Житки траверттин менен фасадтары баары бүткөрүлүптүр. Бул жагындагы эшик жыгачтын терезесин бүт баарын жыгачтан кылган экенсиз да? Ооба, жыгачтан бар дагы. Жүрүңүзчү кана. Эми негизги жашоочу бөлмөлөр ушул тарапта экен да? Ооба, кыштын күнү бул жакта ушул жакта эле болуп калабыз кыштын күнү. Кирмей чыкма бөлмөлөр экен да бул жак? Кирмей чыкма. Бул жериңиз эми кухня. Кухня бул. Бытовой техникалардын баарын коюп коюпсуз. Ооба. Буюм тайымдар, күндүлүк турмуш тиричиликке керектүүчү буюмдардын баары мына ушул жерде жайгашыптыр. Сиздер көрүп турган тарабында 3 бөлмө жайгашыптыр. Мына бул биринчи тарабыңыз баштай берейинчи. Бул жагыңыз Бул жак эми баягы немелерди сактаганы. Кампакана экен да бул. Кышкы тамак ашты сактаганга варенье, аркы беркиңиздерди ушул жака салат экенсиздер. Полкалардагы баары бар экен. Бул бөлмөнүн узун турасы бир бул жолду 3,5 ашат. Бул жагы болсо бир 2,5 чыгып калат экен. Полу эмне кылгансыз бул жагыны? Бул баягы гипсокартон, гипсокартон баягы. УСБбы? УСБден ошодон. УСБден капталып. Свет өчүп калганда буна свет караңгыраак болуп. Бир аз караңгыраак экен. Мына жанагы сиз айткан печкеби? Печке ушул печкеден бардык үйү ушу ысыйт. Ушудан жагабыз. Күчү жетет. Күчү жетет. Бир кыштан канча тонна менен чыгасыздар? Бир кышта 4 тонна менен чыгып кетебиз. Кеңири чыгып кетебиз. Тамак аш деле кыла беребизби? Тамак аш деле кыла беребиз. Калса электрический дагы болот. Ток менен деле иштей берет. Ток менен дагы иштейт. Көмүр менен дагы. Биз основной көмүр менен. Мына туугандар, кышкыга 4 тонна көмүр алсаңыздар, сиздерди жайдагы дагы кылып, кыштан чыгара турган котел мына ушул экен. Тамак аш деле кыла берет экенсиздер. Мына ушул жерде тамактанып, аркы тарапка бөлмөлөргө кирип кете берет экенсиздер. Буга эми чакан терезе коюп коюпсуз алдыңкы тарабына. Бир адам, 2 адам кеңири жашай турган бөлмө экен да мунуңуз, Ооба. Потолоктору болсо бүт баары ДВПдан экен. Полдору болсо УСБдан, дуалдары бүт баары обойлор капталыптыр. Жүрүңүзчү. Соседтер жакшы элеби ака? Соседтер жакшы. Бүт 5 кошкон эле элби? 5 кошкон эле. Ар тараптан келген. Ар тараптан келген. Мына жанагы сиз айткан кранттын бири окшойт. Бири ушул. Ушундайдан 3 та бар үйдө. Ушудан 3 бар. Токтобойт. Токтобойт. Баксакты, мал жандыкты таза суу менен сугара берет экенбиз да. Ооба. Бул жагыңыз стежкаларды кылып коюпсуз. Бул жак стежка. Тосмон эле тосуп койсоңуздар, бул жагын атайын связкалардан жайгаштырып коюптур. Мына ушул ар бир бөлмөгө курулушка кирип кете берет экенсиздер. Бунуңуз кандай болду? Бул дагы мындай кампа сыяктуу. Азыр эми буюм тайымдар бар. Буюм тайымдар бар. Ушул жака бардын салып койгонбуз. Буну деле бир бөлмө кылып кирип Буну деле бөлмө кылып койсок болот. Бул жагында дагы бир бөлмө бар экен. Аркы тарабында болсо 3 бөлмө, ага жанаша дагы бир бөлмө. Бул жагыңызчы? Бул жак очоккана. Очоккана, тандыркана. Тандыркана. Бүткөнбү бунуңуз? Бул бүткөн. 3 очок бар. Тандыргандан жаап жейбиз. Кафелдер бүтүптүр. Кафелдер бүткөн. Даяр экен да?
Даяр. Бардығын таштайсыз. Ооба. Келишип калсак бардыгын таштайбыз. Таштайсыз. Вытышкалар коюлуптур, тандыр бар экен мынакей. Тамак кылганга кичине казан, орто казан, шорпого казан. Аны дагы бүт кафелдерин бүт көрүп коюптур. Бул жагынан болсо светтер, точкалар келиптир. Сиздер көргөн 3 очок мына ушул жерде экен. Бунуңуз Ажаткана. ажаткана. Бул жак көмүркана. Бул жерде көмүркана. Месте койгон эмес экенсиз да? Бардыгы папаланам кетиптир да. Граница ушул жерден бүттүбү ака? Ошол жерден граница. Мына тарамызга өтөлчү. Бунуңуз эмне болду? Бул 20 метр кочкорканады салганбыз. Убак башында салынганда кичине кармадык, анан азыр убакыттын жоктугуна байланыштуу кичине бош турат азыр. Жаңы эле салынганбы бунуңуз? Бул былтыр бүттү. 20 метр. 20 метр. Турасы канча бир? 3,5-4 жыл калабы? 3,5. 3,5. 3,5. Ал терезелерди атайын мына ушундай кылып койдуңузбу? Жакын кылып. Кичине бул дагы башка пландар бар эле, анан болбой калды эми азыр ушундай шамал кирип турганга деп. Кармасак болот. Кармаса болот. Мал кармасак, кой кармасак. Кой кармасак. Кочкоркана карман деп өзү салганбыз. Экинчи кабатына канча даана, канча штук пресс батат эми бунуңузга? Буга мен салып көрбөдүм бирок. Бир 30дай эле кылганбыз. Анан бир батса керек бир 500дөй. 500дөй кирип кетеби? 400дөй батса дагы. Жүрүңүз кана. Ичкерге. Мына ал анарларыңыз канча бул 10 жылдык анарларбы? Булар ошо биз үй салып атканда эккен элек, ушу уже алып нөмө бере баштады. Бүт бардыгы түшүмүндө окшойт. Бул бадам. Бул бадам экен. Бадам. Бул кокон келерс. Кокон келес. Ал жагыңызда алма бар экен. Аякта 4 түп алма бар, биякта 3 түп өрүк бар. Анжир эме бар, курма бар. 3 түп анар, 3 түп бул жагында өрүк, бул жагында болсо 2 түп бадам бар экен, аркы тарапта болсо алма, кокон келес. Арканын жанына барсаңыздар, жүзүмдү ошол жерден табат экенсиздер да. Мына ал жерге 1-2 жок помидор эле калыптыр дейм ака, Ошол. Алган адамдар өзү ушу жакшы кылып помидор, бадырың өстүрүп алса болду. өстүрүп алса болот. Тоокана дагы барбы? Тоокана дагы бар. Мунуңуздан байкы зимний, летний тоокана окшойт. Прогулка кылышат бияка чыгып. Аркы тетиги курулушуңуз эмне болду? Бул летний душ кол. Иштейби? Иштейт, Кирип иштесек боло берет. Кирип иштесе болот. Мына тооканадан аркы тарабына кирген болсоңуздар, тетиги төрт тарабында летний душ тагын бар экен. Ичкерки үйдүн ичинде зимний, летний душ тагын бар экен. Аны деле иштесеңиздер болот экен. Үстүнө бочкасын коюп коюпсуз, а? Бочкасы даяр. 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 Суу уланганбы? Жок, бул жактан шланги менен барып күндүзү толтуруп коет элек. Болду. Болду, кеч түштөн кийин уже жылуу болуп калат. Аны тосмолордон бардыгы шыбактары бүтүптүр. Шыбактар бүткөн. Алмалар мынакей ийилип жатат, алмаларчы. Түшүмүнө карасаңыздар. Бул жакта экинчи крантыңыз бар экен. Экинчи крант. Аркы тарабыңызда үчүнчү крантыңыз. Ошо, ваннага кирген жакта үчүнчү крант бар. Үчүнчү крант. Ал эми түздөн түз ваннага аристонго суу жеткирип берип турат. Ооба. Мына сиздерге айткан жүзүм туугандар, кааласаңыздар мына ал жерге тапчан коюңуздар. Кааласаңыздар тетиги тапчанда отурат экенсиздер. Унаңыздарды болсо гаражга киргизесиздер же арканын түбүнө 4-5 унаңыздарды киргизе берет экенсиздер. Даяр экен да. Буюм тайымдарды алып кетем дедиңиз, а? Эми мебелдердин көбүн калтырам. Анан дагы ала турган адамдар менен дагы келишип калсак, сүйлөшөбүз. Канча дейсиз ака? Эми Даяр үй экен. даяр үй. Даяр мөмөсү бар экен. Даяр келип эле жашашат. Бардык эчтеке экпейм дебейт. Баасын айтып коюңуз, канча дейсиз? Баасын эми $80,000 деп атабыз. $80,000. Кеми барбы, сүйлөсөк болобу? Кемин аз. Өтө көп эмес, бир аз эле. Варианттары барбы, жокпу ака? Жок, варианты жок. Нак сүйлөшөбүз. Нак сүйлөшөбүз. Мен жыйынтыктай берейин, маалыматты бердик бүт баарын. Ооба. Мына ал Жаңалайдагы 20-чы үйдү көрдүңүздөрбү, туугандар? Жолтон да алсаңыздар болсо мына ал жака киргизип коесуздар. Баасын уктуңуздар. Үйдүн ичкерки шартын көрдүңүздөр. Аркы тарапта кошумча курулуш, жада калса 20 метр сарайга чейин сиздерге чагылдырып көрсөттүк. Баасы $80,000 экен. Бир аз кеми бар экен. Нак гана сүйлөшөт экенсиздер. Жаккан болсо чалып көрүңүздөр, мына үйдү караңыздар, абырасынчы. Бекем кетпиштен экен. Даяр. Кирип эле жашайт экенсиздер. Аман болуңуздар. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Асманыңыз ачык болсун.